күнүңүздөр менен. Азыр болсо чогулган заказды кайсыл жактан алам, адрести кайсы пунктту кантип белгилейм, же болбосо мурунку даректи кантип башка дарекке алмаштырам. Мисалы, эгерде сиз мурда Бишкектен алып жүргөн болсоңуз, азыр Кочкордон же Жалал Абадтан же Таластан же Ысык Көлдөн же Нарындан ала турган болсоңуз, мисалы убактылуу же болбосо сиздин кардарыңыз Кочкордо деп коелук, ал сизге 1,5 миң сомдон тегерегинде же 1,100 сомдон өйдө заказ берди. Сиз ага кантип жеткиресиз? Бул учурда таксиден салып кереги жок. Же болбосо ага жеткирип берүүнүн деле кереги жок. Болгону сиз ага керектүү продукцияларды чогултуп коесуз дагы. Мынакей итог заказа способ получения деген жерден стрелка турат, пункт выдачи деп. Мына ошол жерди басабыз дагы. Басканда азыр мага видео кичине мешать этип атат. Жылдырып коеюн. Так, мынакей добавить точки деп чыгып калат. Мына ушул жерден добавить точкини басабыз. Кыргызстандын эле ичи болсо Кыргызстан деп кайрадан белгилейбиз. Область, мисалы үчүн, кардарыңыз Таласта деп коелук. Таласка область. Город, мынакей город чыгып калды. Город Талас деп коелук. Анан список карайбыз, пункт выдачалардын списокторун карайбыз. Мынакей Талас шаарында 3 пункт бар экен. Ушул 3 пункттун кайсынысы сизге жакын болсо, кардарыңыздан сурайсыз. Таласта 3 пункт бар экен. Мисалы үчүн, Кыргызстан Талас Манас көчөсүндө 121 базар менен Мед колледждин ортосунда. Же болбосо дагы бир адрес бар экен. Бул напротив магазин Калия. Дагы бир адрес бар экен. Бул автовокзалдын районунда. Сизге кайсынысы жакын деп сурайбыз. Же болбосо өзүбүз Таласта жүргөн болсок, мисалы базардын жанындабыз деп коелу. Выбрать басабыз. Применить один раз, бир жолу кардарыңыз бир жолу алып атат. Же болбосо сиз ал жакка конокто жүрүп заказ кетирип атасыз. Применить один разды басабыз. Мынакей бизде чогулган заказдарды эми Талас шаарынан базар жактан ала турган болдук. Андан кийин мынакей продолжить дегенди басабыз. Продолжитти баскандан кийинки страница ачылат. Ал жактан биз заказдарыбызды карап чыгабыз, текшерип чыгабыз, контролдойбуз. Адресин дагы бир жолу карайбыз дагы. Анан ылдый жакта ошо кара фондун ичинде ак шрифт менен заказать деген бар. Ошо заказатьты басабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо жазыңыздар. Видео жаккан болсо лайк басып, подписаться болуңуздар.